акыркы кездерде өзүңөр билгендей милициябыз кандайдыр бир мындай туура эмес мамиле кылып атат. Ошо митингге чыккандарга, өзүнүн сөзүн, саясатын критикасын айткандарга кандайдыр бир мындай орой мамиле кылып атат. Мына кечээ өзүңөр билгендей түрмөлөрдө саясатчылар эмне кылып кандай акыбалда болуп атышат. Саясатчылардын балдарына дагы басымдык болуп атат. Мен айтар элем, ойгонгула. Ушу силер ойлонгула. Ойлонбосоңор, эртеңки күн сиздердин эртеңки күндөрүңөр жаман акыбалга түшүп калышы мүмкүн. Сиздер эми кыргыздын жигиттерисиңер, кыргыздын балдарысыңар. Өзүңөрдүн да балдарыңар бар, энелериңер бар. Ошону ойлобойсуңар, баягы митингде адамдарды кармап, сабап, бөйрөгүнө чейин бөйрөктөрүн эзип, ушундайда мамиле кыласыңарбы? Мен оюмча сиздердин тарабыңардан мындай кандайдыр бир өзүнүн элине чыккынчылык болуп атат да. Ошон үчүн эгерде сиздер өз убагында ойлонуп, бул да бирөөнүн баласы экен, сабаганга мен укугум жок, мыйзам боюнча. Кол көтөргөнгө укугум жок деген суроолорду өзүңөргө берип туруп, анан мамиле кылсаңар болмок. Мына канча адамдарды, канча жигиттерибизди сабап салдыңар. Алардын духун түшүрөбүз деп ойлойсуңарбы? Же кыргыздын духун түшүрөбүз деп ойлойсуңарбы? Түшүрө албайсыңар. Биз үчүн сиздер туура эмес мындай мамиле кылганыңар дагы жөн мындай өтпөйт да. Баары бир баягы Кудай бар дегендей, Кудай өзүнүн жазасын берет убагында. Ар бирөөңөрдүн туура эмес жасаган ишиңерге. Ошону биз түшүнүп коюшубуз керек.